Саламатсыздарбы? Мен Калмурзаева Гулизия, БКМК 3-8 тайпасы, предмет кыргыз тили жана адабияты, предмет мугалими Ажикулова Актилек Маматовна. Өз алдынча иштин темасы боюнча Махмуд Кашкари жөнүндө маалымат берем. Махмуд ибн Кусейн ибн Мухаммед ал-Барскани ал-Кашкари 11-кылымдагы түрк калктарынан чыгаан энциклопедист, окумуштуу, тилчи, тарыхчы, этнограф, географ, картограф, диалектолог, этнолог. Ысык көлдүн Барскон шаарында 1029–1038 жылдардын аралыгында туулган. Өлгөн жылы жана жери белгисиз. 1072–1077 жылдардын аралыгында түркий тилдер сөз жыйнагы Диван Лугат ат-Турк аттуу чыгармасын араб тилинде жазган. Кашкардын жанындагы Махмуд Кашкаринин күмбөзү дээлген эстелик орто кылымдардын кеч мезгилинде таандык. Аны Кашкаринин мүрзөсү катары кароого болбойт. Азыр Барскан шаарынын урандылары Кыргызстандын Ысык көл облусундагы Жетеуз районуна караштуу Барскон кыштагынын жанында жайгашкан. Өз атасы Кусейн Мухаммед уулу Барскан дубанын бийлеп турган. Айрым америкалык жана орусиялык окумуштуулар Махмуддун ныспасы ал-Кашкари болуп чектелбестен ал-Барскани деп да толукталышы керектигин эскеришүүдө. Украин чыгыш таануучусу Омелян Присактын далилдешинче, Кусейн уулу Мухаммед небереси Махмуд ал-Кашкари хижранын 4-кылымдын 20-жылдарынын ичинде христиандык жыл эсеби боюнча 1029–1038 жылдардын ичинде жарык дүйнөгө келген. Окумуштууну азыркы тапта 11-кылымдын Радлову деп айтып жүрүшөт. Тескерисинче Василий Васильевич Фридрих Вильгельм Радлов 19-кылымдын Кашкариси деп да баалагандар бар. Кандай болсо да эки илимпоздо окшоштурган нерсе экөө тең жер кезип, борбордук жана Ички Азияны байырлаган түрк калктарынын чоң улуттарынан тартып майда уруктарына чейин кыдырып, алардын диалектилик өзгөчөлүктөрүн, этнографиялык мурасын, санжырасын, макал-лакаптарын, дастандарын терең иликтешкен. Махмуд Барскани Кашкари орто кылымдарда айтылуу мусулмандык кайра жаралуу доорунун жемишине каныгып, түрк элдерин гана эмес, араб тилин да терең үйрөнүп, өз элинин маданий казынасын араб окурмандарына бөксөртпөй жеткирүүнү максат койгон илимпоз. Ал өзүнүн Диван Лугат ат-Турк аттуу түрк тилдеринин сөз жыйнагы деген эмгегин 1072–1077 жылдары араб тилинде жазып бүтүргөн. Бул китеп 1077 жылы халифаттын ордо шаары Багдадта жазылып бүткөн деп божомолдоого болот. Салкар окумуштуу жертешибиз Махмуд Кашкари Барскани Багдадта болуп, халифке өз чыгармасын тапшырууга ниеттенген. Анын бул ниети жүзөгө ашканбы же жокпу, азырынча бизге жеткен жазма булактарда ал тууралуу эч маалымат учурай элек. Кашкаринин чыгармасынын түп нускасынан көчүрүлүп кол жазма бүгүнкү күнгө чейин сакталып жетти. Ал азыр Стамбулдагы Миллет китепканасында папестелип сакталууда. Багдад менен Кыргызстандын орто кылымдардагы маданий байланышын бир өрнөгү дал ушул Диван Лугат ат-Турк эмгеги. Мен бул темада Махмуд Кашкари боюнча көп маалымат ала алдым. Актилек Маматовна, сизге чоң рахмат. Ушундай аралыктан окутуу болуп жатса дагы бизге өз убагында тапшырмаларды берип, кенен маалымат берип жатасыз.